Jaz geldi, jaz менен кошо жазгы майрамдар келди. А майрамдардын негизги символу гүл эмеспи? Баарыбыз жакшы көргөн гүлдөр мына ушундай жерлерде өстүрүлөт. Ал гүлдөр мындай дүкөндөргө келчү жана алардан ушундай сонун букеттер жасалып, айымдарга жагымдуу маанай тартуулайт. Бул Азаттык плюс көрсөтүүбүз флористер тууралуу болмокчу. Эми сегизинчи мартка даярданабыз атан гүлдүн баарын өлтүрүп алып, ошол себептен жаап койгонбуз да гүлдөрдүчү. Сегизинчи марттан кийин тажап калам деп деле айта албайм, чарчайбыз да. Гүлдөрдү уже көргүм келбей, уже гүлдөр уже жерге жатып калган болот. Ночами мы практически не спим, да, то есть приходится нам поддерживать температуру определенную. Айына 50 миңге күйүп кетесиң жөн эле. Азыр деле күйөм да күндө, ай сайын. 30 миң, 40 миң, ар кандай да. Соодага жараша болот да баары. Каждый цветок, вот я смотрю, да, на него радуюсь, да, то есть это мне приносит эмоциональное удовлетворение, удовольствие. Ысымылда келиңиздер. Мына ошол биздин холодильник. Сегизинчи мартка карата даярдыктар көрүп жатканбыз. Жакмар сон гүл турбайбы? Бул атайын ушундай температурада кармаш үчүн машина жалдаганбызда 10 күнгө аренда кылыпчы. Бул мен 1-мартында өзү, 1-сегизинчи мартында ага чейин көргөн эмесмин да. Ушундай көйгөйлөр болот экенин ойлогон да эмесмин. 23 жаштагы Назим гүл саткан дүкөн ачып, бизнес баштаганына 1 жыл боло элек. Адистиги боюнча бухгалтер Назим аз убакыт жеке компанияда, мамлекеттик мекемеде да иштеп көргөн. Эми ишкердиктин сырын өздөштүрүп, алгачкы ирет чоң көлөмдө гүл алып келип, 8 марттан үмүт артып турган кези. Гүл дегенде мен эми розаны деп билчүмүн, роза эле. Азыр болсо бүт эле, буюрса үйрөнүп калдык. Үйрөнүп калдык. Өзүңүзгө да пайда болгон турбайбы? Өзүмө да пайда. Бул жерде канча түр гүл турат? Каяктан келген гүлдөр? Могул биякта түрү бир 10-15 түрлүү бар азырынча. Булар болсо Кениядан келет, Африкадан келет. Заказ бересиз? Заказ. Эквадордон келет, Голландиядан келет. Бул азыр ошол эле тюльпандар бар. Местный биздин эле тюльпандар. 8 мартка даярдыктар болуп, буюрса ушуларды чыгарабыз. Булар эмеден келет, Африкадан келет, могу гүлдөрүбүз. Бүт эле Африка. Бул одеял менен жаап койгон себебибиз бул түндө эми азыр кыштын күнү да, түндө баары суук. Эми кандай болсо дагы жылуулук баары керек да, бул аябай минус болуп кетсе, мен айта кеткендей, гүл өлүп калат, карарып келет. Эми 8 мартка даярданабыз атан гүлдүн баарын өлтүрүп алып, ошол себептен жаап койгонбуз да гүлдөрдүчү. Бул жерде канча сомдук гүл турат азыр? Эми сыр эмес, тюльпандын өзүн айтайын, тюльпандын точно билем канча сомго турат. Тюльпан азыр 800 миңге турат. 800 миңге. Могул ушул 3 коробка, антакта 4-чү коробка 800 миңге бар. 1 миллион менен баштап турсуз да бизнести? Бизнесте ооба. Миллион. Эми канча күтүп атасыз киреше? Эми Кудайым буйрса, сөзүндө өзүн актайт го деген эмедемин, максат ошондой буйрса. Гүлдөрдүн баасы да өзгөрөт экен. Именно ошо 14-февраль 7 мартка келгендечи, мен келдим да бааларын көрсөмчү, бул бизнес гүлдүн баасы көтөрүлгөн, бул бизнес үчүн эмес. Бул тияктан көтөрүшөт. Алар ошондой эме максат ошондой экен, алар жылына ошо майрамдачы иштеп алышат экен, баасын көтөрүп салышат. Биз да кымбаттатабыз. Бул эме ал үчүн эмес, жөн эле туруп эле көтөрө бербейбиз да, майрамда элечи. У нас получается вот этот тюльпан, он уже готов к срезке. Мы его выдергиваем прямо вместе с луковицей и уже по пачкам запаковываем в пачки по 15 штук и храним уже в холодильнике готовый цветок. Да. Пачки по 15 штук. Соңку жылдары мурда сырттан алынып келинген гүлдөрдү Кыргызстанда эле өстүрүүгө аракет кылып жаткандардын саны артты. Светлана ар кандай гүлдөрдү өстүрүп жүрүп, тюльпан өстүрүүгө киришкенине аз эле болду. Хоббисин киреше булагына айланталган Светлана бул жерге мүнөздүү эмес гүлдөрдү өстүрүүнүн өзүнүн түйшүгү бар экенин жашырбайт. У нас получается тоже свои сложности, то есть в сезон выращивания цветов, да, приходится топить печку, там, ночами мы практически не спим, да, то есть приходится нам поддерживать температуру определенную. Это очень большая сложность, поэтому мы планируем в этом году взять разрешение и провести газ, чтобы отопление у нас было, чтобы ночью не вставать, да, потому что это очень тяжело, когда ты ночью не спишь, а в течение дня надо много работать. То есть это большая сложность. Ну и также подорожание, то, что цен за электричество, уголь подорожал, а цена на цветок, она не растет, она как бы такая же, как и в прошлом году. Поэтому это тоже, очень как бы тоже так сложно. Люди просят подешевле, подешевле,
а ты уже, получается, в себестоимость работаешь. Если когда будет большой объем, то, конечно, возможно, да, что доход будет больше. Вот. Но мы начинающие, да, у нас еще небольшие объемы, мы только пробуем себя в этом деле. Быйыл Светлана 25-тен ашык тюльпан сортун отургузган, оросун күнөс канага айлантып, күз айларынан бери төмөн түйшүк менен гүл өстүргөн Светлана майрам алдында кардарларынын көбөйгөнүнө жетин албай турган маалы. Во-первых, я это люблю, то есть это мне приносит удовольствие, да, то есть каждый цветок, вот я смотрю, да, на него радуюсь, да, то есть это мне приносит эмоциональное удовлетворение, удовольствие, это в первую очередь. Ну и также отзывы наших покупателей, да, то есть стимулируют не бросать это, продолжать этим заниматься, то есть люди довольны, да, качеством нашего цветка, поэтому, не хочется оставлять. Қаласыңар көтеріп көріп ордука. Негиз кандай жеткириш керек? Мындай эле алып берейин, мындай эле берейин, колдоруңар акын дечи мындай эле. Чоң рахмат. Местный. Бул ошону дүкөнгө алып бериңиз, Сырттан болобу же жергиликтүү ишкерлерден болобу гүлдү таап алып келүү бул иштин жарымы гана. Эми алдыда аны сактап, букетке айлантып, сатыкка даярдоо машакаты турат. Гүлдөр капризный, өлүп калат. Айына 50 миңге күйүп кетесиң жөн эле. Күйүүчүлөр болдубу мындай? Азыр деле күйөм да күндө. Ай сайын Ай сайын канча күйөсүң? 50 миң. Ай сайын 50 миңге туруктуу күйүп турасызбы? Туруктуу эле. Эми гүл деген болсо солуп калат. же келгенде эле уже солуп келет. Ошондой моменттер болот да. Бул бизнес эми цветочный дегенде бул эме эмес, гүл чогултуп эле сата бересиңбиз. Цветочный бизнесте место керек экен, жакшы место. Күчтүү флорист. Потому что флорист азыр чындай эле табыш кыйын. Мисалы, экинчи филиал ачайын десең, уже флористти табыш кыйын болот да өтө эле. Ошондуктан же бирөөнү үйрөтүп аласың, же флорист издейсиң. Жеңил азыр үйрөтүп алган жеңил болот да, чем тапкан орда часыздар кыйын да табыш чын эле. Флорист демекчи жаштар арасында, айрыкча кыздар арасында флористикага кызыккандардын саны барган сайын өсүүдө. Бирок шаарда флористика боюнча курстар дээрлик жок койсо, гүл саткан дүкөндөр кызыккандарды өздөрү үйрөтүп алууга аракет кылышат. Айзада дагы бул тармакка 3 жыл мурда ошентип аралашып калган. Ал бул убакыт ичинде түстүү гүлдөрдү бири-бири менен айкалыштырып, ар бир гүлдүн сырын да билип алган. Бул броня деп аталат. Тоже экзотика. Булар баары Голландиядан келет. Бул гортензия деп аталат. Бул гүл аябай суун жакшы көрөт да. Буга прям мындайдан сууш керек да. Аз куясыз го керек гүлдөргө. Буга полный прям сууну аябай жакшы көрөт да. Эгерде гортензия, например, солуп калса, сизге бирөө белек берип солуп калса, буну бир күнгө кечинде чакага суу толтурасыз, башы менен мындай салып койсоңуз, эртең менен турсаңыз, сонун бул кайра өзүнө келип калат да. Сууну аябай жакшы көрөт. Бир айда биздики мындай да, күнүнө процент болот. Ар бир букеттен да, например, мол букеттен 5% биздики болот, и оклад кетет да. Точно так прям сумма жок да. 30 миң, 40 миң, ар кандай да. Соодага жараша болот да баарычы. Даже көбүрөөк болуп калат. Флористтердин шайын алган негизги эки майрам бул 14 февраль менен 8 март. Бул күндөрү кардарлардын аягы түнгө чейин суюлбайт. Кээде бул күндөр ар кандай окуялар менен да коштолот. Тарынган кыздар букетти албайм деп. Иногда болуп калат да ушундайларчы. Курьерлер кайрап келип, ушундай окуялар болуп калат. 8 марттан кийин тажап калам деп деле айта албайм, чарчайбыз да. Гүлдөрдү уже көргүм келбей, уже гүлдөр уже жерге жатып калган болот. Аягында уже 12-11 келген клиенттер любой букетти алып кетип беришет да. Кээдесине карабай элечи, главное гүл болсо болду деп. Көбүнчө эркек балдар 4-5 букеттин алгандар бар, там жеңесине, эжесине, апасына депчи. Көп алып кетишет. Монтип толтура букеттерди 8 мартта. Балдар бирок гүлдөр жакшы эле түшүнүшөт. Келип аябай мындай тандашат да. Внимательно тандап, сурап, эмнеге андай, эмнеге мындай, кайсы жагат деп ойлойсуңар депчи. Өле сонун эметишет да. Кыздар деле, бирок кыздар бул эле эмерек болот да. Придирчивыйраак болушат. Балдар көп түшүнбөйт да. Медина майрам менен.
О, чоң рахмат Нурболот. Чоң рахмат. Мага бул гүлдөр мурдагыдан дагы балдуураак болуп калды окшойт. Анткени бул букетти жасаш үчүн эле канчадаган адамдын мээлегине кетерин билдим. Бул Азаттык программасы болду. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.